Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент көрсөтүүсү. Бул апта ичинде эл өкүлдөрү жерлерде эл менен жолугуш өткөрүп, парламентте сиздердин жашооңуздарга таасир эте турган мыйзам долбоорлорун талкууга алышты. Жазгы талаа иштерине болгон даярдык же дыйкандардын жайды жайлай кылган эмгеги быйыл да талаага кетеби? Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн адистештирүү долбоору иштелип чыгып, жерлерде дыйкан фермерлерди окутуу семинарлар өткөрүлүп жатат. Жогорку Кеңештин депутаттары эл арасында 15 мүнөт гана эшикти ачып сабак өтө алабыз, каа мезгилде ачабыз. Окуучулар эмес, өз менен ооруп атабыз. Ысытылган тамекиге салык киргизилеби? Аксыздык группага киргенден кийин бул мамлекет жагынан катуураак көзөмөл болот деген максатта ушул мыйзам долбоорун киргиздик. Депутат каарылар үйүнө барып кайрымдуулук көрсөттү. Мен апамды көргөндөй болдум да, бизенге келгенде азыр апамды көргөндөй болдум. Дыйкандардын суроо талабын аткаруу иштерин өкмөт тездетүүсү керек. Болбосо маселе оор бойдон калууда. Ал эми жол маселеси ар жума сайын айтылып, бирок жарытылуу жооп жок. Ушул жана башка бир катар маанилүү көйгөйлөр ар кыл маселелер саатында өкмөттүн аткаруусуна жолдонду. Дыйкандар быйыл өзгөчө чыгымга учурады. Өндүрүлгөн картошканын баасы бүгүнкү күнгө чейин көтөрүлбөй турат. Бул маселени өкмөт колго алып, картошканын баасын чыгарбаса, карапайым элге чоң сокку болот. Бири-бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр өзү баш болуп, тез аран ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, керек болсо өзүбүздүн ички кардарлар бар. Бул ким? Бул мамлекеттик бюджеттен каражат алган кыргыз армиясынан тартып бала бакчага чейин. Мына ошолар мамлекет түз сатып алууну жүргүзүп, дыйкандардан алыш керек. Чаткал, Алабука районунда негизги көйгөй жол маселеси болууда. Кайра-кайра айтылган менен жарытылуу иштер аткарылбай келет. Кызыл Токой, Терексай шаарчасына чейинки жолдун бүгүнкү акыбалы өтө оор. Ошол жерде асфальттоо боюнча аябай кайрылышты. Ошол жерде Алабука районунун ДЭУсу иш алып барат. Жок дегенде ушул техника жагынан жардам берсеңиздер жакшы болот эле да. Тынымы жок текшерүү эми мектептерге жеттиби? Эл өкүлү өкмөттүн негизи жок текшерүүнү токтотууга чакырды. Санэпидстанциясынан айтып, прокуратура бүт текшерүү мектептерде болуп калыптыр да. Андан сырткары АКОС, ушу өкмөт алдында АКОС, общественная организация антикоррупционный. Ушундай неме бар экен, общественная организация. Ошо дагы мектептерге барып текшерип, мектептерди бир канча туура эмес тынчына алып атат экен да. Жалал Абадтын жазы кечүү айылында айтыла турчу көйгөйлөр арбын. Алардын негизгилери электр жарыгынын жоктугу жана жол маселеси. Бул айылда билесиз свет жок, жол да жок. Бул перевал аркылуу жайында гана жол болот. Ошондуктан эл суранып атат. Ушул айылга светти жана жолду түшүрүү боюнча. Мурда басылып алынды делинген жерлерди трансформациялоо боюнча бир катар мыйзам долбоорлору иштелип жатат. Жакынкы күндөрү ал мыйзамдар Жогорку Кеңештин кароосуна коюлуп, бир тараптуу чечилерин төрага белгиледи. 9000 жакын гектар жерди бүгүн элге ушул чек катары чечип берип жатат. Калганда чечилбей калган жерлер бар экен. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө өкмөт кайрадан жагы бир жер кодексине ошондой эле трансформация мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип, жакында Жогорку Кеңешке алып келет экен. Буйруса, сиздер койгон талаптардын баардыгы чечилет деген ниетке айткым келет. Ал эми Республикада журт фракциясы өзүнүн отурумунда өкмөттүн жазгы талаа иштерине болгон даярдыктары боюнча маалыматын укту. Анда министр Нурбек Мурашев баяндама жасап, көрүлүп жаткан аракеттерди баяндады. Өз кезегинде айрым эл өкүлдөрү казак тараптын кыргыз дыйкандарынын продукцияларына бөгөт коюусу боюнча министрликтин аткарган иштерин сынга алды. Эл өкүлдөрү ошондой эле үрөндүн тартыштыгы, суу көйгөйү, дыйкандарга берилүүчү насыялар боюнча суроолорго токтолушту. Ал арада казак тарап Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын карантиндик негизде деген жүйө менен ички рыногуна кирүүгө тыюу салганы белгилүү болду. Мындай көрүнүш ансыз деле кыйналып турган дыйкандарга чоң сокку болду деген пикирлер айтылууда. Деги эле айыл чарба тармагындагы жүргүзүлгөн иш-аракеттер кандай болууда? Адистин пикирин сунуштайбыз. Системный жумуш жок. Биздин өкмөт азыр пожарный командада эле иштеп атат.
бүгүн проблема болсо ошол жака чуркайт, эртең тигил проблема болсо ошол жака чуркайт. Андай эмес, проблеманы чечпей, булар өздөрү деген алдын ала план түзүп, өзүнүн жана системный жумуш менен иштеш керек да. Ошондо мындай болбойт да, быйыл өзбектер карчүкөн сатып алса, о жакшы болду, карчүкөнү көбөйткүлө дейт. Анан эмдиги жылы карчүкөнү албай койсо эмне кылалык, эми албай койду дейт. Андай эмес. Бул өкмөт деген өзү барып жаңы рынокто ачыш керек. Эми айыл чарбадагы иштеген биздин дыйкандардын деңгээли өтө эле бийик, бирок определенный жерге келгенден кийин андан ары уже эчтеке кыла албай калат. Сертификацияны ала албайт дыйкан жалгыз. Экспортко жалгыз чыгара албайт. Экспортто тетияктагы башка дүйнөдөгү рыноктор менен сүйлөшө албайт. Ал болгону өзүнүн продукциясын өндүрүп берди, болду. Андан ары өкмөттүн жумушу. Өкмөт деген Кытай менен сүйлөшүш керек. Алгыла биздин өнүмдөрдү Россия менен сүйлөшүш керек. Министерство обороны бар, МЧС бар, ошолор менен сүйлөшүш керек. Алар ансы эле алып атат. Эмнеге алар Кытайдан алып атат? Эмнеге алар тетиги Бразилиядан бери алып берип атат? Эмнеге биз таможенный союзга эмнеге кирдик анда? Бизде кандай преимущество бар? Биз деген ушу ЕЭПке киргенден кийин, демек биздин товарларды биринчи очередте алыш керек да. Аны ким жасаш керек? Биздин өкмөт жасаш керек. Өкмөттө адистер жок. Аны баары эле билет. Бизде өкмөттүн азыр кадровый политикасы туура эмес болуп атат. Анан адис болсо кантип, түшүнүгү жок болсо кантип анан ошол көйгөйлөр чечет. Биздин айыл чарба министрликке реформа керек. Бирок реформаны кылганда биздики баягы эле болот да. Биринчи структураны алмаштырат. Анан кийин эмне кылыш керек ошол структура деп ойлойт. Жок, биринчи деген стратегия болуш керек. Анан план, иштин планы болуш керек. Анан ошол иштин планына карата, анан ошол структураны даярдаш керек. Ошондо ошол структура жана максатты аткарат да. Мисалы, максат экспортко Катарга, Иранга, Кытайга этти чыгарыш керек. Демек ошолго отдельно адистер болуш керек. Экспорт менен иштеген, англисче түшүнгөн, анан жана сертификационный документтерди толтура алган, ошондой адистер керек. Бизде болсо баягы эле азыр эки стулдун ортосун алмаштырат, анан табличкаларын кайра башка жазат, болду. Жумушу баягыдай эле калат. Бизде азыр эле бат эле могу биздин ВВПны көтөрө турган бир нерсе бар, эт. Азыр деле мына Катарга 100 миллион долларга биз этти экспорт кылсак, 100 миллион доллардык эттин жана малдын башы болгону 4% болот. Биздин 1,5 миллион жана бодо малдын 4% болот. Бул деген бизге эч кандай мындай коркунучтуу нерсеси жок. Тем более аны деген фьючерсный сделка кылыш керек да. Алар быйыл келет, акчасын төлөйт, эмдиги жылы эт менен алып кетет да. Бүт дүйнө жүзүндө ошентип иштешет, фьючерсный сделка менен. Биздики болсо эми деңгээли жетпейт да өкмөттүнчү ошого. Булар болсо ойлойт, акчаны берди, базардан барып сатып алдым, баасы көтөрүлөт. Эт жок калат, бат элечи. Бул деген плановый иштеш керек да, 1-2 жылга. Жазгы тала иштери башталаардан мурун дыйкандар эмнеге басым жасарын алдын ала билүүгө тийиш. Маселен, былтыркы жылы жергиликтүү дыйкандар баа болот деген ишеним менен картошканы көп айдап, бирок анын кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин жабыркап келишүүдө. Бул сыяктуу көрүнүштөр кайталанбашы үчүн тармактык министрлик саясатты туура алып баруусу керек. Өкмөттүн жазгы тала иштерине болгон даярдыктары тууралуу отчетун Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети талкуулады. Министрдин билдиришинче, бүгүнкү күнгө карата жазгы тала иштерине болгон даярдык 30% түздү. Мурда кетирилген каталарды эске алып, быйыл дыйкандарды окутуу семинарлары байма-бай өткөрүлүп жатат. Учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биримдик ишеним жана жаратмандык программасында белгиленген артыкчылыктар боюнча облус райондор 2019 жылга айыл чарба өсүмдүктөрүнүн адистештирүү долбоору иштелип чыгып, жерлерде дыйкан фермерлерди окутуу семинарлар өткөрүлүп жатат. Жыл сайын эле дыйкандардын негизги көйгөйү үрөөнгө келип такалат. Бул багытта айрым гана жеке үрөөнчүлүк чарбалар кызмат кылбаса, мамлекеттик чарбалар дээрлик иш алып барбайт. Бизде үрөөнчүлүк боюнча акыбалыбыз кандай? Мына азыр илим изилдөө институтун колуңуздарга алдыңыздар. Ал базанын акыбалы кандай? Бул боюнча биз иштерди жүргүзүп атабыз. Базасы начар. Ошол базаны толуктоо боюнча биз азыр донорлор менен да сүйлөшүп атабыз.
Айрым убактарда сугат суунун тартыштыгы да көйгөй жаратып келет. Өкмөттүн билдиришинче, быйылкы жылы суунун тартыштыгы байкалууда. Бирок мындай көрсөткүчтү эске алып, өкмөт суу сактагычтарда сууну сактоо аракеттерин жүргүзүүдө. 19,3 миллиард суу менен чыктык, өзү максимально 19,5 да. Анан азыр мына быйыл жазгы мезгилде да биз ошону максималдуу түрдө сактаганга аракет кылып атабыз. Ал эми техника жаатында дыйкандарга мүчүлүштүк жараткан учурлар да жок эмес. Эл өкүлү бул багытта кандай иштер аткарылып жатканына кызыкты. Бүгүнкү күндө техника алам деген кайсы түрү болсун, дыйкан келсе, фермер келсе, дегенде кооператив келсе, даярсыңарбы? Кандай техника болсун, мындай лизингке дегенде кредит берип, шону колдогонго. Кайсы техниканы бүгүнкү күндө суралса, ошол техника бүгүнкү күндө бар. Комбайндан баштап уборочный. Быйылкы жылдын эсебинен суу чарба объекттерин оңдоого 178 миллион сом акча каражаты берилген. Бирок бул дагы жетишсиз болуп, айрым аймактарда жүздөгөн гектар жерлер иштетилбей жатат. Нарында Четнур айыл өкмөтүнө караштуу Аккыя айыл. Булар 300 гектар сугат жер бар. 14 километрде булар канал тартып келишет экен. Бул Совет мамлекети убагында курулган канал. Булар ремонттоп атышып, уже бүтүп тур жамап атышып, уже жамалбай калыптыр. Багы эң кыйналган участоктор бар экен, багы тоодун капталдарынан кыя жерден өткөн жерлерге. Ошол жерге биз техникаларынан жардам бере турган болдук. И райондук суу чарба башкармасында техникасын коюп, бул боюнча мен баягы сиз айткандан кийин көзөмөлгө алып атам. Жыйын соңунда бир катар талкуулардан соң жазгы талаа иштери боюнча өкмөттүн отчету парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Суу жөнүндө мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды. Бул мыйзамга ылайык суу ресурстарын пайдалануу үчүн акы белгилөө алуу тартиби жана суу пайдалануучуларга жеңилдиктерди берүү белгиленген. Ошондой эле айыл жергесиндегилерге же бактарак участкалары бар жарандарга багбанчылык кылгандарга суу өкмөт аныктаган тартипте берилери аныкталган. Өткөн талкууларда суу боюнча 2 төлөм, бири суу ресурсуна болгон төлөм, экинчиси суу жеткирүү кызмат көрсөтүү үчүн төлөм болору такталган. Тагыраак айтканда, суу өнөр жай тармагына пайдаланылган учурда суудан товар катары акы алынат. Ал эми тургундар суу акысын төлөшпөйт, бирок сууну жеткирүүдөгү кызмат көрсөтүүгө акы төлөйт. Суу биздин негизги байлыгыбыз, бирок биздин ишкерлерге колдон келишинче жеңилдик түзүп бериш керек. Бизге түшө турган акча бул коңшу мамлекеттерден, туурабы? Биздин ишкерлерге сууду төлөмдү киргизип коюп, адан кийин байып кетебиз деген бул болбогон иш. Азыркы учурда мыйзам аябай жакшы, аны баарыбыз колдойбуз. Азыркы кезде экологиялык таза органикалык продукция табуу өтө кыйын. Жогорку кеңеште органикалык айыл чарбанын азыркы абалы менен келечегине арналган конференция депутат Махабат Мавлянованын демилгеси менен өттү. Атамекендик дыйкандар өздөрү өстүргөн өндүрүмдөрүн сата албай, чет өлкөлүк импортчуларга атаандаша албай калганы белгиленди. Эгер өлкөдө органикалык айыл чарбасы өнүксө, бир кыйла маселе жеңилдемек дейт эксперттер. Конференцияга айыл чарба адистери, фермерлер да чакырылган. Алар кийим кече болобу же тамак ашпы, канткенде Кыргызстанда химиялык синтетикалык заттарды колдонбостон органикалык айыл чарба продукциясын өнүктүрөбүз деген суроого жооп издеди. Өндүрүлгөн органикалык айыл жана экологиялык таза продукцияны экспорттоо үчүн тийиштүү сактоочу жайлар бар, логистикалык борборлорду түзүү зарыл болуп жатат. Жөнөкөй сөз менен айтканда бүгүнкү күндө народный фрунзиге окшогон магазиндер менен договор кылсак дагы биздин фермерлер бир эле мезгилде поставканы кылууну уюштура албай жатабыз. Эл өкүлү Махабат Мавлянова азыр дүйнөдө органикалык продукцияга кымбат болсо дагы суроо талап күчөп баштаганын белгиледи. Андыктан таза суулуу өнөр жай индустриясы жок Кыргызстан органикалык таза продукция чыгарып, өзүн камсыздап, анан калса сатуу мүмкүнчүлүгү кеңири дейт ал. Органикалык продукция бул биринчиден ден соолук, экинчиден экотуризм, үчүнчүдөн фермерлердин байышы, миграциянын кыскарышы. Маселен, Индиянын Сикким штатында толугу менен органикалык айыл чарбасын өтүшкөндөн кийин ошол штаттын жашоочуларынын арасында онкологиялык оорулар менен ооругандар кескин түрдө азайган. Учурда Кыргызстанда саналуу гана органикалык продукция чыгарып, Европа өлкөлөрүнө саткан компания бар. Аны аймактарга жайылтуунун үстүнөн иштөө керек дешет адистер. Ал үчүн парламент мыйзамдык жагын карап, өсүмдүк жана жаныбарлардан алынган органикалык продукцияны сатууну укуктук жөнгө салуучу мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып берди.
экологиялык азык менен камсыздап жаткан фермер өндүрүүчүлөрүбүздү ар тараптан колдоп, рынокко чыгаруу башкы максатыбыз болууга тийиш. Бул багыт өлкөбүздүн агрардык тармагын туруктуу өнүктүрүүгө зор түрткү берген багыт катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат комитетинин ар бак колдооуна алынып, мыйзамдык жактан бекемдөө максатында аракет кылып келе жатабыз. Дыйкандар туруктуу экспорттоло турган продукцияларды чыгара албай, аларды сертификаттоодо дагы чоң көйгөй бар. Эгерде андай көйгөйлөрдөн азыртан арылып, өстүрүлгөн өнүмдөрдүн сапатын жакшырта албасак, тышкы рыноктон эле эмес, ички рыноктон дагы сүрүлүп калышыбыз мүмкүн деген ойлор айтылды. Ал сөз менен ишендире албайсың Европаны же башка мамлекетти. Аны качан ишендиребиз? Биз мыйзамды кабыл алып, атайын аймактарды аныктап, ошол аймакка өзгөчө статус берип, 1 грамдагы химикат жана башкаларды колдонулбайт. Бул чыныгы органикалык продукция деп тастыктаган, эл аралык деңгээлде ошону тааныган тастыктоочу сертификат болгондон кийин гана ошону ынанат. Кошумчалай кетсек, органикалык айыл чарбасын изилдөө институтунун маалыматына караганда, дүйнөдө органикалык айыл чарбасына бөлүнгөн жерлердин аянты кеңейүүдө. Мисалы, ал 2016 жылы 58 миллион гектарды түзгөн. Ошондой эле эко, био же органик белгилери бар өнүмдөргө суроо талап күчөп, аларды сатуунун дүйнөлүк рыногу жылына $90 миллиард өскөн. Башка кабарлардан. Атамекен фракциясы Борбордо курулуп жаткан жолдор боюнча маалыматты укту. Анда Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүүнүн 1-чи фазасы жана автомобиль жолдорунун жол кыртышын калыбына келтирүү долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланып, шаарды жашылдандыруу көйгөйлөрү көтөрүлдү. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы келишимге ылайык Бишкек шаарынын жолдорун 2 фазада оңдоо пландалган. Тагыраагы 2016 жылы шаардын көчө жолун тармагын өнүктүрүү боюнча 1-чи фаза долбооруна кол коюлуп, тиешелүү жумуштар башталган. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтканына караганда, жыйында долбоорду ишке ашыруу үчүн Кытай тараптан 478 миллион 900 юан бөлүнүп, долбоордун 1-чи фазасы 2018 жылы толук бүткөрүлмөк. Анда жалпысынан 95 чакырым жол оңдолмок, бирок 85,5 чакырым гана жасалып, буга кошумча мерчемделген 6 көпүрөнүн бири салынбай калган. Бизге ушу берген каттарга мындай деп жазып коюптур, биз 2-чи фазада буларды бүтүрөбүз деп. Бирок 2-чи фазаныкы бал өзүнчө иштер, 2-чи фазада ал өзүнчө акча, бул эми баягы 1-чи фазада кирбей калган ушул жок болгон бир көпүрө, 11 километр жол, а жолдун ба единица менен бөлгөндө 6-7 жол дайын жок да. Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри Рыспек Сарпашев долбоордун толук бүткөрүлбөгөнүнө убакыттын кыскалыгы себеп болгонун айтып, 2-чи фазада толукталарын билдирди. Сиз айтып кетпедиңизби, 6 мост курулмак, ошонун 5 бүтү, бирөө бүтө элек депчи. Да, действительно Токтоналиевада мост бүткөн, азыр бир аз эле проблема болуп атат, жана үй бир үйдү снос кылыш үчүн эле ошо баягы судебный разбирательстволор жүрүп атат да. Ошондой эле фракция жыйынында жолдорду курууда кетирилген бир катар кемчиликтер, мыйзамсыз кыйылган дарактардын арбын болуп жатканы көтөрүлдү. Андан тышкары депутат Сайдулла Нышанов жолдогу музду эритүү үчүн чачылып жаткан кум туз аралашмасынын өлчөмүнө көңүл буруу керектигине токтолуп, анын зыяны жол жээгиндеги өсүмдүктөргө тийип жатканын жүйө келтирди. Көчөлөрдүн баарына уруп таштап атабыз да. Аны ошол эле күнү 2 сааттан кийин уже жолдун четине чыгат, аны тазалаш керек, анан почва жана кыртышын жердин бүт начарлатып, анан жана розаларыбыз, башка тарактардын ооруп атканын маселеси ошол жерде турат да. Ал эми депутат Айсулуу Мамашева бул жүрүп жаткан иштер боюнча долбоордун сметалык документтери эмне себептен берилбегенин тактады. Ушул бүт сметный документациянын копированияга көп убакыт кеткен үчүн биз сизге бул маалыматты бере албайбыз деген. Бул эмне деген информация, айтсаңыз? Разве является отмазкой то, что на копирование сметной документации нестандартного формата уйдет много времени? Или у вас времени не было прочесть? Нет, там, скорее всего, у нас была с сжатостью, наверное, сроков. Мы в ближайшее время эту информацию подготовим и предоставим. Ушул маселе боюнча толук маалыматты апрель-май айларында Жогорку кеңеште угуу боюнча сунуш берилди. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин кезектеги жыйыны бир катар маселелерди карады. Анын ичинен мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам кызуу талкуу жаратты.
Жогоруда таталган мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорунда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуунун тартиби чечмеленген. Анда кызматчыларды окутууга мамлекеттик тапшырыкты Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы жүзөгө ашырат деген жобо бар. Талкуунун жаралып кетишине Мамлекеттик башкаруу академиясына мындай мүмкүнчүлүк берилсе, коррупцияга жол ачып коет деген өкмөттүн каты себеп болду. Депутат Кенжебек Бокоев да эмнеге бир эле окуу жайына артыкчылык берилет деген суроо койду. Өкмөт өзүнүн оюн дагы айтып туруп, ошол заключенияны биз караш керек. Бул бир эле маселе, ушул коррупциялык тобокелчиликтер өтүп кетпесин деген. Бир вузга монополияны биз берип койбойлук. Мамлекеттик башкаруу академия өзүндө конкурс өткөзөт. Ачык айкын конкурс өткөзөт. Өзүнүн керек болсо мугалимдердин ичинде да конкурс өткөзөлөт. Ошондой эле Ошгунуку дагы, Баткендики дагы, Нарын, Таласта катышууга толук укугу бар. Жеңип алса алар өткөзөт жеринде. Башкаруу академиясынын түзүлгөндөгү максат эле мамлекеттик кызматкерлерди окутуу болгондуктан бул жагынан жогорку окуу жайларынын баарына эле бирдей мүмкүнчүлүк берели дегенге айрым депутаттар кошулган жок. Физкультурниктерди физкультурный институт окутат. Медиктерди мединститут окутат. Юристтерди юр академия окутат. Айыл өкмөттөрдү академия управления окутат. Анткени бул специфический вуз. Эгерде бир нече академия управления болсо, ошо бир нече академиянын управлениянын ичинен мындай конкуренция деп конкурс кылса болот. А жалгыз академия управления бул специфический да. Ошондуктан бул жерде коррупциогенный фактор жок. Базалык окуу жайы болбосо билим берүүнүн сапатына да доо кетет экен. Региональный жогорку окуу жайлардын базасы колдонусуда болот. Класстар, аудиториялары, материальный базасы. Ошол жерде мугалимдер окуса болот, мисалы кээ бир сабактарды. Анан Бишкектеги мугалимдер башка жогорку окуу жайларына катышса болот. Биз сүйлөшкөнбүз, мисалы башка окуу жайларда юристтер керек болсо юристтер катышып, экономисттер болсо экономисттер катышып, тендер болуп, бир группа убактылуу бир группа түзүлүп, барып бир цикл окутуп келип кайра келсе болот деп ойлойм да. Анткени база жогорку жай болбосо анда сапат жөнүндө көп маселе болот экен да. Башкаруу академиясы жүзөгө ашырат дегенди мамлекеттен берилген каражатты жеке өзү алып, жеке өзү окутат экен деп түшүнбөш керек экен. Башкаруу академиясы конкурс жарыялап, окутууну ошол конкурстун жеңүүчүлөрү жүргүзөт. Ал эми коррупцияга бөгөт кое турган нормаларды өкмөт атайын жобого киргизип койсо болот. Деги эле окуу жайларынын статусун таганыктап, иерархиясын белгилеп коюунун мезгили келди окшойт. Академия дегенге жогорку билими бар адамдар иштеп атып, анан барып окуш керек. Ошо кызматтарга келиш үчүн. Биз баарын бирдей кылып коюп, анан бир жерде талашып атабыз да. Айырмасы жок да. Статустарды биз карашыбыз керек го, убакыт келди го уже. Парламент деле ушул маселени көтөргөнгө убакыт келди болуш керек. Мына ушундай талаш тартыштардан кийин айрым сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоору 3-окууда жактырылды. Депутат ысытылган тамеки менен маңзат камтылган суюктуктарга акциз киргизүүнү демилгелөөдө. Мындай өзгөртүү салык кодексинде каралган. Демилгечилер электрондук тамеки курамында никотини бар суюктуктар акыркы кезде өлкөгө көп кирип, бирок эч кандай салык төлөнбөй келерин ырастайт. Жогорку кеңеште 2019-2021 жылдар аралыгында ысытылган тамеки менен курамында маңзат камтылган суюктуктарга акциздик алымдарды киргизүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Демилгечи депутат Азамат Арапбаевдин айтымында, акыркы мезгилде өлкө аймагына кирген ысытылган тамеки менен курамында маңзат камтылган суюктуктардын көлөмү көбөйдү. Зыяндуу, адам ден соолугуна терс таасирин тийгизген заттардын баарына салык төлөнүп келет. Буга чейин бул электрондук тамекиге акциздик салык каралган эмес. Фактически көп кирип атат. Бирок мындай контрабанда мыйзамсыз жолу менен кирип атат да. Атайын соода түйүндөрү пайда боло баштады. Бирок эч кандай салык төлөбөй мамлекетке ошентип салыктан качып атышат. Ошондуктан акциздик группага киргенден кийин бул мамлекет жагынан катуураак көзөмөл болот деген максатта ушул мыйзам долбоорун киргиздик. Тилекке каршы салык кызматы бажы кызматында өлкө аймагына ташылып кирген ысытылган тамеки менен курамында маңзат камтылган суюктуктардын көлөмү жөнүндө так маалымат жок. Талкууда бул мыйзам долбоорунда өз пикирлерин билдирген эл өкүлдөрү өкмөт салыктын көлөмүн өтө жогору көрсөткөнүн белгиледи. Өкмөт заключение берип атат. Даже өзүлөр сунуштабай алар өтө чоң ставкаларды көрсөтүп жатышат да. Ушул эле жылдан баштайлы деп салыктарды көтөрөлү деп атышат да. Бул жакшы, бюджетти толтуруш керек.
А бирок ошол эле Казакстанды алсак, салык кодексти мен окудум. Аларда ушул жылда бул электрондук темекилерге 0 ставка. Себеби алар мониторинг кылууга ушундай киргизишкен да. 20 жылдан баштап ставкалар күчүнө кирет электрондук темекилерге. А биздикилер даже билбей эле канча кирип атат, чыгып атат, сразу салыкты алайлы деп атышат да. Анда бизге контрабанда келип баштайт да. Вот мен логиканы түшүнбөй жатам да өкмөттүн. Скажите, пожалуйста, а кальян входит сюда вот? Кальян не входит, знаете, если мы в 2017 году приняли закон, новый вот акцизная программа для сигарет, в том числе есть там вот этот кальянный табак. В налоговом кодексе на кальян это у нас есть ставки. Ысытылган тамеки 2003-жылы иштелип чыгып эл арасында тез жайылган. Бул чылым курамында маңзат кошулуп, суюктук буу аркылуу тартылат. Эч кандай жагымсыз жыт чыкпайт. Айрымдары акырындап тамеки чегүү адаттан арылуунун бир жолу деп өзүн-өзү алдаса, кээ бирлери ден соолукка кооптуу дешүүдө. Андыктан айрым депутаттар дагы салык салууну туура көрүшөт. Электрондук сигареттер ичинде жана зыян жана никотинден тышкары жана смолу деп коет эмелер. Ошолор бар болбосо акциз салуу негизи мамлекеттин саясаты киргизип, ошол жерден бир эле каражатты жыйноо эмес, алардын сатылышын ушу менен чектөө сыяктуу деп атайын кымбаттатат да. Ошо эл арзандуу, эл атайын жеткиликтүү кылбай турган бир саясат жүрөт. Бул бир эле Кыргызстандын эмес, бүткүл дүйнөдөгү акциздик саясат. Белгилей кетсек, сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынып калса, акциздик алым 2019-жылдын июль айынан тарта киргизилүүгө тийиш. Тамеки канчалык кымбаттаса, мен ойлойм ошончолук мунун сатылышы дагы азаят го деп. Себеби өкмөткө ошол салык түшүп туруш керек. Булар ошол тамекиден кем эмес оборотто азыр көбөйө баштады. Демек, буларда салыгын төлөш керек. Талкуудан соң мыйзам долбоорунун концепциясы парламентте колдоо тапты. Эми кезек эл өкүлдөрүнүн элет эл менен болгон жолугушууларында. Узап кеткен аптада социалдык маселелер боюнча комитеттин депутаттары Алай, Ноокат, Өзгөн, Араван райондорун кыдырып, Ош шаарында көчмө жыйын өткөрдү. Эл өкүлдөрү тийиштүү өкмөт мүчөлөрүндө ээрчите барып, аларга элдин эң таалуу маселелерин жеринен көрсөттү. Ал көйгөйлөр авариялык абалдагы ооруканалар, мектептер жана бала бакчалар. Инфраструктурага гана көңүл бурбастан аймактарда балдарга кандай ысык тамак берилип жатат деген маселе да күн тартибинде болду. Алгач Алай районунан даярдалган репортажды сунуштайбыз. Эл өкүлдөрү барган Алайдын Ташкоро айылындагы Адишев мектебинде балдарга берилген ысык тамактын сапаты жакшырып, бөбөктөрдүн ырыскысы кеңейгени сүйүндүрөт. Күн мурун депутаттар барарын билгендиктен майлуу сүттүү меню даярдалганбы деген ой жаралат. Бирок окуучулар ар дайым ушундай түрдүү, даамдуу тамактанарын ырастады. Аш, сүт, самса, блочка. Ошонун баарын береби? Саңар тоёбу? Ооба, тоёт. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен аймактардагы мектептерди ысык тамак менен камсыздоо жолго коюлууда. Уюм заманбап ашкана жабдыктарын сатып берүүдө. Бюджеттен ар бир балага бөлүнгөн 10 сомго ата-энелер дагы 5 сом салым кошууда. Мен да эне катары ошо аябай кубанычтамын. Биздин балдар ызык тамак ичип, ден соолугу жакшы болот депчи. Алайда 16 мектепте көмөкчү чарбалар уюштурулуп, азык-түлүктүн көп түрлөрүн камдап алышат. Мындай ыкма менен ысык тамак берүүнү республика боюнча жайылтуу керек дешет депутаттар. Айылдарда азыр эң көп бизден суранган адамдар ушул суу чыгарып бергиле дейт. Буга чейин чаккан цехтерди ачтык. Алайда ушу Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен элдер өздөрү иштейт. Өздөрү иш жасагандан кийин булар ун менен майдан жардам беришет жакыр үй бүлөлөргө. Бул биринчиден айылдагы баягы элдердин өздөрү ынтымакташып, чогуу чаран бир ишти, айылдын проблемасын өздөрү эле чечүүнү камсыздайт. Ушул жагынан алганда, ушул азык-түлүк программасын биз бүт Кыргызстандын башка облустарына дагы жайылтайлы деген максат бар. Бул мектепте ысык тамак болгону менен спорт залы муздак. Залы суук. Эми күн жылганга жылып калды бир азча. Кыштын күнү бирок сууга аябай эле суук. Эми калың кийинип алып ойноп атышат. Башка шартыбыз жок. Эл өкүлдөр Алайдагы бир нече телегейи тегиз эмес мектеп бала бакчалардын абалын дагы көрүштү. Арпатектир айылындагы Фин тибиндеги мектеп 80-жылы тургузулган. Канча от жакса да ысыбайт. Бир бөлүгү авариялык абалда. Буфетибиз аварийный абалда, жерге эч кимдин киргизгенге мүмкүн эмес. Даярдаганда ошол буфеттин даярдап келишет дагы, анан бир класска кирип
тамактандырабыз да. Арпа тектирликтер балабакчалуу боло алышпаган. Шайлоо алдында бир ишкер шашылыш бакча куруп баштаган экен. Шайланбай калып, имаратта токтогон. Анын үстүнө курулуш эрежелерине туура келбей, ошол бойдон ара жолдо калган. Жаңыдан үмүт үзгөн айылдыктар эми пайдасыз турган маданият үйүн балабакча кылып берүүнү өтүнүүдө. Анын ремонтуна 17 миллион сом сарпталат деп эсептешкен. 2532 халктын саны. 2 жаштан 6 жашка чейин балдардын садикке муктаж балабакчага бара турган 402 бала бар. Эскини эптегече 17 миллионго жаңысын куруп алса болот деген пикирлер болду. Маселен, Тика уюму 4,5 миллион сомго 65 орундук балабакча курууда дейт облус башчысы. 4,5 миллион сом, 60 канча? 65 орундук, 4,5 миллион сом. Кең жылга айылындагы мектеп дагы ашар жолу менен өткөн кылымда курулганын бул эстелик тастыктап турат. Мектеп ашар жолу менен курулгандыктан талапка жооп бербейт эми. Азыр эми өзүбүз актап сырлап ремонттоп пайдалануудабыз. Биз аябай мектепке муктажбыз, жаңы мектепке. Ал эми Тогуз булак айылынын заңгыраган 2 кабат мектеби ушул күндө көмүрү жок, класстар суук экенине депутаттар күбө болду. Көрсө, өкмөт ишендиргендей, мектептер 100% көмүр менен камсыз болбоптур. Көмүр жок да. Мен карайлы көмүр бердим деп атпайбы? Мен ошону сурап атам. Мен айтып атам, алып келиң. Азыр эч нерсе ким жагылбай турат. Балдар көмүр жок. Көмүр болсо жагалып. Күлчөдөгү Алай ханышасынын музейин көрбөй кетүүгө болбойт эле. Тарыхый этнографиялык жайда Курманжан Датканын колдонгон буюмдары, уулдарынын кымкап чепкендерине чейин бар. Ушундай уникалдуу тарыхтын таржымалы сакталган имараттын чатырынан суу тамат. Чакалап тоскон учурлар да болот дешет анын кызматкерлери. Баягы 2015-жылы зилзалада да мына буш түшүп кетти. Алайдын 14 айыл өкмөтү менен болгон жолугушууда депутат Садык Шернияз Курманжан Датканын музейинен сөз баштап, алайлыктарга даттанды. Анын арты 2 депутаттын тамашалуу айтышы менен бүттү. Килемден токулган сүрөттөр бар экен. Баазы мүмкүн 100 000 сомдук. Жаңгактан жасалган сүрөттөр бар экен. Баазы мүмкүн 200 000 сомдук. Бирок 70 миллионго жасалган эмгекке ошол жерге бурч табылбай калыптыр. Курманжанда катарылганда 5 жыл болуп калды да, ошодон баштап тамчылай баштаган. Кудайдын көзү да түз негизи. Сигнал берип атат, ай бул кишилер эмгек жасады. Жерге коюп коюлат. Музейдин ремонту бүткөнчө биз Садык байкенин сүрөтү киносу тууралуу ошол жерде ийгилип турган ыра көрбөйбүз да. Музейди бүтүргөндөн кийин кантип ушу тамчы өтөткөн жерге биздин сыймыктуу уулубуз Садык Шерниязовдун сүрөтүн койгонго ыра көрбөйбүз. Бул айтыштан соң алайлыктар айтчу көйгөйүн дагы унутуп тарап кетти. Ал эми комитет депутаттарынын бир тобу Араван районуна барды. Депутаттар Төбө Коргон айыл өкмөтүндөгү Бостон орто мектебине башталгыч класстардын окуучуларына ысык тамак берилбегенине күбө болду. Окуучулардын ар бирине күнүнө 7 сомдон гана каражат каралган. Тендердин жыйынтыгында ал 6 сомго азайып кеткен. Уйгур Абад айылында мектепте балдарга ысык тамак берилбейт. Мектептин ашканасы болгон менен таза суу жана тамак жасаганга жетиштүү шарт жок. Ал эми депутаттар барган Сейдахматов мектебинде балдар витаминдүү тамактанууда. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жүзөгө ашырып, мектепте көмөкчү чарбалар түзүлгөн. Керек болсо банан, лимонго чейин өстүрүшүп, балдардын дасторконуна коюлат. Эл менен жолугушууда аравандыктар түшүмүн жакшы баада сата албагандыгын айтты. Алардын айтымында Өзбекстандан импорттолуп кирген жемиштер бааны кескин төмөндөтүүдө. Өкмөткө мен депутат катары бизде ушул Кыргызстанда кымбат болуп аткан товарларга биз жолду ачып коюшубуз керек. Өзбекстандан киргенге. Бизде картошка түшүп атабы, башка мөмө жемиштер түшүп атабы, мына ошолорго чектөө киргизип туруп, биз өзүбүздөн өндүргөн продукцияларды өзүбүзгө сатканга, өзүбүздүн дыйкандарыбыздын мээнетин актаганга биз шарт түзүп беришибиз керек. Анан бардык эле товарды киргизе берсек, биздин дыйкандарды ким ойлойт? Ошондой эле депутаттар жана тийиштүү өкмөт мүчөлөрү Ноокат районуна да барып, авариялык абалдагы мектептерди көрдү. Райондо 11 мектеп кайра курууга муктаж. Анын бири 3 бай орто мектеби. Электиктер пайдубалын цемент эмес, таштан кынап курушкан. Имараттын ичи тар, меш менен жылытылат. Бул жерде 410 окуучу 3 нөөмөт менен окуйт. Жерден сыз өтүп, мектеп кулап түшүү коркунучунда турат. Жада калса окуучулар тамактана турган жерибиз дагы бирөөнүн үйүн арендага алганбыз. Ага биз аренда төлөйбүз. Окуучулардын тамак ичкенге мындай эми туруп ичет.
Арал орто мектебиде андан кем калбайт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул эки мектептен авариялык абалда билим берүүгө мүмкүн эмес деген корутунду 6 жыл мурда чыгарган. Ага карабай мектептер өз ишин айласыз улантууда. Курулушу 70% бүткөн мектептерди толук бүтүрүү үчүн гана бюджеттен акча бөлүнөт. Мындай кейиштүү абал үчүн депутаттар өкмөттү күнөөлөп, бөлүнгөн каражат максатсыз жумшалууда деди алар. Билим берүү министрлиги жанагы мамлекеттик курулуш агенттиги менен жакшы анализдеп жатышат. Мисалы үчүн, эмне себептен кайсы мектеп 2019-га планга кирип атат? Биз аны так билбейбиз да, ушуга чейинчи эмне кайсы параметрлер менен. Мындай отуруп туруп эле бир айдын ичинде сүйлөшсө болот да, анализдепчи, ушул мектепти курабыз, бул мектепти келерки жылы курабыз депчи. Ноокаттагы Борбордук маданият үйү Улуттуу кинотеатрынын абалы да кейиштүү. Анын жеринин аянты 2010 жылдан кийин белгисиз себептер менен кыскарып кеткен. Эми аудит жүргүзүү аркылуу маселеге чекит коюлары белгиленди. Бул көйгөйлөрдүн баары парламенттин жалпы жыйында көтөрүлөрүн депутаттар айтышты. Кайда барба көптөгөн социалдык объектилер авариялык абалга кептелип, бул учурда калкып чыккан курч көйгөйгө айланды. Көчмө жыйында депутаттар тобу Өзгөн райондогу оор абалдагы оорукана, мектеп, бала бакчаларды, маданий спорттук жайларды кыдырып, жергиликтүү элдин абалын сурады. Куршап ооруканасы дартты айыктырат, бирок анын азыркы абалы көңүлдү оорутуп зээндиге айтет. Авариялык абалдагы оорукана 100 жыл мурда курулган, шарты да өткөн кылымдагыдай. Маселен төрөтканада суу жок, көз жарган аялдарга кыйын. Эл өкүлдөрү жаңы оорукана курууну байма-бай көтөрүп, кандай болбосун ага өкмөт каражат табышы керек деди. Экотек инспекцияда буга корутунду чыгарып берген. Жараксыз бул жаңы курулуш керек деп. Ошого жараша биз тиешелүү бар документтерин даярдап, эскизин проекттерин даярдап бергенбиз өкмөткө. Сметасында баасы 185 миллион деп максимальный саналып калган. Бул эми киргизе, анан киргенден кийин да тендер уюштурганда да баасы түшөт го деп ойлойбуз да. Аймактагы саламаттык сактоо мекемесинин абалын өз көзү менен көргөн министр Космосбек Чолпонбаев эмне үчүн элеттиктер борбордогу ооруканаларга агылып жатканын түшүндү. Биз көп убакыт эмнеден утулуп атабыз? Проектти чоң чыйып коебуз, чоң курабыз да, анан ичин толтура албай эле акча да эме болуп, рационалдуу кылсак, бул жерге мындай компактный, жакшы 1-2 этаж больница куруп койсо болот да. Суу сактагыч жанаша турган бул чөлкөмдө балдар дагы көп оорушат. Анткени алар окуган мектеп сыз, көк жыттанып турат. 15 мүнөт гана эшикти ачып сабак өтө алабыз, каа мезгилде ачабыз. Окуучулар эмес өз мынантип ооруп атабыз. Себеби зактан да бир башкача жыт чыгат. 70-жылдары салынган Кызыл Октябрь айылындагы мектепте болгону 5 класс бар, 3 нөмөт менен 300дөн ашык бала окуйт. Анан бизде мугалим отуруу дегенди билбейт. Балдарды араң батырышып, бирок мугалимге отуруп иштегенге орун жок. Ага карабай мугалимдер жаркын келечек үчүн тик турат. Класстын ичиндеги мешке от жакканда балдар маал ис газы менен дем алып думугат. Өзгөчө ысык мешке жакын отурган балага жаман. Чын эле бул мектепти кайрадан салып бербей турган болсо балдар аябай оорушат да окушат. Комитеттен талкуу кылып, талкуулап туруп чечимибизге киргизип өкмөткө тапшырма берип, ошону өзүбүз көзөмөлдөп эми ушулар бир бюджеттин тартыштыгын түшүнүп атабыз, көрүп атабыз, бирок ошого карабастан бул азыркы аябай биз өзгөчө көрүп турганды өзүңөр көрдүңөр. Мынакей печкасы ичинде ис чыгып, балдарга аябай шарты оор болуп аткан жерлерди ошо бюджетке киргизип туруп ушу жаңы мектеп салынып калса дегендин үстүндө азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Терезеси жок бала бакча болсо, Алга айылында эч бир талапка жооп бербеген эски бала бакчага жергиликтүүлөр айласыз наристелерин жиберет. Ушундай шарттан улам балдардын өсүүсү начар экенин айткан депутат айылга бала бакча куруу зарылдыгын баса белгиледи. Байкасаңыздар, бойлору абдан кичинекей. Мына 5 жаштардын бойлору кичинекей, 9-класстын балдарында бою өтө кичинекей. Биз бир гана мына инфраструктурага, жаңы имараттарга өзүбүздүн күчүбүздү жумшабастан алардын тамактануусуна, мына спорт менен машыгуусуна, ошого дагы акча каражатын бөлүп, күчүбүздү жумшашыбыз керек да. Маданият жана спорт тармагындагы колдоо калетсиз. Депутаттар тобу район борборундагы капиталдык ремонтко муктаж маданият үйлөрүн дагы көрдү. Айчурок кинотеатрын ремонттоого 11 миллион сом суралууда. Рахмат.
Өзгөндөн ушул футбол талаасынан машыгып чыккан футболчулар Азия кубогунда ойноду. Элекүлө Аида Касмалиева мындан дагы чоң ийгиликтер жараларын белгилеп, стадионду реконструкциялоо үчүн өкмөт ишкерлерге башка уюндарга кайрылып, инвестиция салууга чакырды. 27 миллион сомдук долбоор даяр. Райондордо депутаттар өкмөт мүчөлөрү көрүп таанышып чыккан маселелерди чечүү Ош шаарында өткөн көчмө жыйында талкуулады. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын билдирүүсүндө Ош облусу боюнча 530 мектеп бар. Анын 210-у ысык тамак менен камсыздалган. Ал эми Бишкек жана Ош шаарында мектептерде ысык тамак жасалбайт. Балдар токош, чай менен өзөк жалгашат. Ал үчүн Бишкек мэриясы жылына 70 миңдей бала үчүн 174 миллион сом бөлөт. Ал эми Ош мэриясы 30 миң балага 50 миллион сом сарптайт. Жыйында депутаттар көптөгөн социалдык объекттерди куруу зарылдыгын айтып, ал үчүн каражат табуу тапшырмасын аткаруу бийлигине койду. Кыргызстанда туризмдин келечеги кенен. Жайкы же кышкы эс алууну гана эмес, эко-этно туризмди өнүктүрүүгө шарттар бар. Бирок келген туристтердин коопсуздугун камсыздоо маселеси турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарынын демилгеси жана облус бийлигинин уюштуруусу менен Каракол шаарында туризмди өнүктүрүү деген темада коомдук угууда айтылды. Кышкы туризмди алдыга жылдыруунун шарттары, жетишкендик, кемчиликтер тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Дегенде депутаттар Караколдогу Тоо Лыжа базасында болуп, анын учурдагы абалы менен таанышып чыгышты. Кире беришинде эле Каракол жаратылыш паркынын посту бар. Эс алуучулар мына ушул жерге акча төлөмөйүнчө өтө алышпайт. Өткөндө демалыш күн турдум эле, бир күндө 12 миң сом түштү да. Аталган базага бир нече юридикалык жактар ээлик кылат. Курулуп иштей баштаганына 10 жылга чамалаш убакыт болуп калган бул Лыжа базасы улам барган сайын эскирип, жаңыланууну талап кыла баштаган. Все отлично, только уже требует реконструкции, ремонта. Надо обновлять уже канатки. Надо развивать уже на европейский уровень выходить. Да, надо поднимать уровень. Мы 10 лет ездим, 10 лет все одно и то же. Текшерүүчү органдардын бизнеске болгон мамилесинин оң жагына өзгөргөнүн жакшы саамалык катары белгилешүүдө. В этом году нормально, допустим, со всеми службами, которые за нами, нас ведут, это налоговая техинспекция, то есть все как доброжелательно. Все заинтересованы, чтобы мы хорошо работали. Депутат Максат Сабировдун пикирине караганда, өкмөт тарабынан чечиле турган маселелерди бир системага салыш керек. Мына чегараны ачыш керек болсо ачып бериш керек, жолду салып бериш керек болсо салып бериш керек. Жана экологиянын төлөй турган акчаларды, мисалы үчүн мындай современный системаларды коюп бериш керек. Кирип баратып, кнопканы басып, мисалы үчүн жанагы парковкага киргенде эле билетти алып алып, бул жактан гостиницанын ичинен эле төлөп койсоң болот ал кете турган маалыңдачы. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө бардык ыңгайлуулуктар бар. Аны жолго коюу үчүн Жогорку Кеңеш, өкмөт, башка тиешелүү органдар биргеликте иштеши зарыл. Климатыбыз абдан жакшы, ушул жерге кеминде бир 3-4-5 жакын арада лыжный курорт салышыбыз керек да. Мына биз Жогорку Кеңештен мен дагы демилгечи болуп, горнолыжный кластер жөнүндө мыйзам жазып атабыз. Буюрса, мен ойлойм ушул жайга чейин мүмкүн кабыл алып калабызбы. Депутаттардын айтканына таянсак, Кыргызстанда туризмдин келечеги кенен. Жайкы же кышкы эс алууну гана эмес, экотуризм, этнотуризм, окуялуу туризм, экстремалдык туризм өңдүү багыттарын комплекстүү өнүктүрүү зарыл. Биринчи кезекте туристтердин коопсуздугу маселеси турат. Бизде жалаң тоолуу, труднодоступный жерлер менен туристтерибиз жүрөт экен да. Альпинисттер келет, мондай лыжный базаларга же болбосо тоодогу маршруттарды жөө велосипедден өтүш үчүн. Ошондойдо бир жерде аларда бир кырсык бир нерсе боло турган болсо, ушул тез арада жетиш үчүн мен ойлойм, биз бир чакан бүгүнкү күндөгү мобилдүү бир учактар, тиг учактарды вертолеттот коюп беришибиз керек да. Коомдук угуунун жүрүшүндө да негизги көңүл мына ушул маселелерге бурулду. Бир эле Каракол Тоо Лыжа базасынын пайдаланууга берилиши башка бизнес чөйрөсүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзгөнү айтылды. Заманбап жаңы мейманканалар сарыла баштаган. Өсүү темпи жаман эмес. Каракол шаарында акыркы жылдары келген туристтердин саны ар жыл сайын 20 миңден кем эмес адамды түзгөн. Кышкы туризмден түшкөн салыктардын орточо өсүү темпи 20-25% түзүп келе жатат.
Ошону менен катар эле алдыдагы пландар, аны ишке ашыруунун жолдору талкууга алынды. Туристтик компанияларды коррупциядан, бюрократиядан, криминалдык элементтерден коргоо жаатындагы аракеттерди күчөтүү керектиги белгиленди. Коомдук укугга катышкан туристтик компаниялардын өкүлдөрү ишке кедерги болуп жаткан маселелерди айтып, бул боюнча чара көрүү жагын жергиликтүү бийликтен жана депутаттардан өтүнүч кылышты. Өнүгүү фракциясында таштанды полигондор үчүн жайыттардан жер тилкесин бөлүп берүү демилгеленди. Анда Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районунун көйгөйлүү маселелери каралды. Алгач маселенин демилгечиси катары депутат Абылкайыр Узакбаев Ысык Көл облусунун түштүк аймагындагы жолдун курулушу, көл жээгиндеги айылдардын канализациясындагы көйгөйлөр, жергиликтүү элдин турак жай курууга жер тилкелерин трансформациялоо маселеси көтөрүлдү. Андан соң Жети-Өгүз районунун айыл башчылары, айылдык кеңештин депутаттары ар бир айылдагы көйгөйлүү делген маселелерди аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарынын астына коюшту. Жыйынтыгында айтылган көйгөйлөрдүн чечилишин, мыйзамдык жагдайларын тактоо менен эл өкүлдөрү тарабынан берилген сунуштар эске алынмай болду. Өкмөткө бир катар тапшырмалар, белгиленген чечим кабыл алынды. Өткөн аптада Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков финансы полициясынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган иш-чарага катышты. Ал финансы полициясынын кызматкерлерин майрамы менен куттуктап, алардын ишине ийгиликтерди каалады. Өз сөзүндө төрага ушул тапта коррупциялык жоосундарга каршы аяосуз күрөш жүрүп жатканын белгилеп, мыйзамдуулукту сактап, ачык айкындуулукту камсыз кылууга багытталган иштиктүү аракеттер мындан ары да уланышы керектигин айтты. Өлкөбүздө урматтуу Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен бүгүнкү күндө чоң бир саясий күрөш болуп атат. Бул саясий күрөштү мен атап кетейин, бул кылмыштуулукка, ошондой эле коррупцияга күрөшүү. Мына ушул күрөштүн башатында сиздер турасыздар. Эгерде сиздер таза болсоңуздар, мен ойлойм, анда жалпы кыргыз мамлекетинин бюджети таза болот. Салтанаттуу аземдин жүрүшүндө экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын бир катар жооптуу кызматкерлери Жогорку кеңештин ардак грамотасы жана энчилүү сааттар менен сыйланышты. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун тургуну Күмүшай Дүйшеева үзүрлүү эмгеги, мамлекетке кошкон салымы, билим берүү тармагында талыкпай иштеген тажрыйбалуу эмгеги үчүн Жогорку кеңештин төрагасы тарабынан сыйланды. Аны депутат Максат Сабиров кабыл алып өзү ыйгарды. Жогорку кеңештин депутаты Аптандил Кулбараков Бишкектеги Карылар үйүндө болду. Карылар үйүнүн учурдагы абалы менен таанышып, кайрымдуулук жардам көрсөттү. Бишкектеги Карылар үйүндө 201 адам жашайт. Анын ичинен 50-сү бас албагандыктан күнү-түнү кароого муктаж. Как вообще себя чувствуете? Хорошо я чувствую себя. Надежда, что я скоро пойду. Лежу я здесь уже 1,5 года. Директордун айтканына караганда Карылар үйүндөгү негизги проблема кадрлардын токтобогондугу. Анткени ушундай аз айлык менен мынчалык чоң жоопкерчиликти ар ким эле өз мойнуна ала бербейт. Андыктан мында чыныгы энтузиасттар гана иштешет. Они понимают, что работают с такой категорией людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Аталган Карылар интернатынын абалы кыйла жакшырып калган, мамлекеттик колдоонун болуп жатканын белгилей кетүү керек. Анткени менен карылардын жашоосун жакшыртууга чоң салым кошуп жаткан кайрымдуулук жардамдарынын өсүп жатканы чоң роль ойноодо. Комната кружок, там что-то делаете. Карылардын жашоо шарты менен таанышып канааттангандыгын билдирген эл депутаты мен өз апам менен сүйлөшкөндөй болдум дейт. Апам жөнүндө көп сүйлөгөндө мындай жашып эстегенди ыйлачу элем эми азыр. Билбейм, баягы убакыт келип атабы, но эстегеним менен баягы мурункудай жашагандарым азайып бартат. Же жашаган эми туура эмес болуп калабы деп жашабай калдымбы билбейм ушу. Но мен апамды көргөндөй болдум да, бизенге келгенде азыр апамды көргөндөй болдум. Кыш күндөрүндө күчтүүлөп тамак ичип турушсун деп эл депутаты 2 жыл калып келип сойдуруп берди. Ошону менен бирге эле Карылар үйүндөгү китепкананы жаңы китептер менен толуктап бере турган болду. Бул кишилер китептерди көп окуйт да, билесиң да. Анан кийин ушу китептерден дагы жаңы китептерден дагы жардам берейин дедим. Анан дагы Кудай буйрса алып келип жаңы текчесин бүтүрсөк, ошо текчесин да китепке толтурабыз го. Мындан тышкары Жогорку кеңештин депутаты Аптандил Кулбараков Карылар үйүнүн жашоочуларын Бишкекте гастролдоп жүргөн дельфинарийге алып барып келүүнүн чыгымдарын өз мойнуна алды. Бизге бөлүнгөн 50 мүнөт ичинде ушул жаңылыктарды айтып бергенге үлгүрдүк. Кеңешке же сайтынан толук таанышсаңыздар болот. Көңүл бөлүп укканыңыздарга чоң рахмат. Берүүнү Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.